Интернет дүйнө жүзү боюнча адамдар менен байланышуунун жаңы жолдорун камсыз кылат. Анын көптөгөн артыкчылыктары бар, бирок кээ бир коркунучтары да бар. Интернетти күн сайын өз максаттары үчүн интернетти колдонгон жаман адамдар да бар. Алар көбүнчө өздөрүн коопсуз нерседей көрсөтүшөт. Ошондуктан экрандын аркы бетинде сиз менен ким байланышып жатканын түшүнүү кыйын болушу мүмкүн. Интернеттеги баарлашууда интернеттеги жаман адамдардан сактанууга жардам берген 3 кеңеш. Биринчи кеңеш: интуицияңызды угуңуз. Эгер кимдир бирөө сизди тынчсыздандырса же ыңгайсыз сездирип жатса, ал адам менен болгон мамилеңизди токтотуп, кырдаалды дароо ишенген адамыңызга айтыңыз. Көпчүлүк веб-сайттар жана социалдык медиа сайттары шектүү аракеттер жөнүндө кабарлоо үчүн куралдарды сунушташат. Экинчи кеңеш: интернетке киргизген маалыматыңызды чектеңиз. Интернеттеги жаман адамдар көбүнчө жеке маалыматыңызды электрондук почта же билдирүү аркылуу алууга аракет кылышат. Жеке маалыматыңызды интернеттеги бейтанаш адамдар менен бөлүшпөңүз. Үчүнчү кеңеш: интернетте гана баарлашкан адам менен жолугушууга барардан мурун жакшыраак ойлонуп көрүңүз. Интернеттеги жаман адамдар көбүнчө социалдык тармактарды башка адамдардын кейпин кийүү үчүн колдонушат. Алар башкалардын сүрөттөрү менен жасалма профилдерди түзүшөт. Кимдир бирөө дос сезилсе дагы, сиз менен ким сүйлөшүп жатканын аныктоо кыйын болушу мүмкүн. Интернеттеги бейтаныш адам сизден жеке жолугушууну суранса, ар дайым ата-энеңизге же ишенген адамыңызга кабарлаңыз. Кооптуу кырдаалдан алыс болосуз. Көптөгөн онлайн каардуу адамдар сизди азгыруу жана коркунучка салуу үчүн тымызын тактиканы колдонушат. Бирок сиз акылдуураак боло аласыз. Интернетте баарлашууда өзүңүздү коргоо үчүн бул тобокелдиктерди жана кеңештерди унутпаңыз.